8 bölüm. Мындан кийин Иса шаар кыштактарды аралап, Кудай падышачылыгына үгүттөп, жакшы кабарды жарыялап жүрдү. Анын жанында 12 шакирти жана бир топ аялдар бар эле. Бул аялдардын бир нечесин Иса кара күчтөрдөн куткарып, оорларынан айыктырган. Булар ичинен 7 жин чыккан Магдалалык Мариям, Ирод падышанын хан сарайынын башкы кызматчысы Кузанын аялы Жахана, Сусанна жана башка көптөгөн аялдар эле. Алар колунда бар болгон нерселерин Исага арнап, ага кызмат кылып жүрүштү. Туш тараптан элдер агылып келип, чогулганда Иса ибарат менен сүйлөй баштады. Бир дыйкан эгин сепкени талаага чыгыптыр. Сепкен уругунун кээси жол боюна түшөт да, тепсендиде калып, чымчыктарга жем болот. Кээ бири таштак жерге түшүп, өсө баштайт да, ным жетпей куурап калат. Кээси тикен арасына түшөт. Анан тикен өсүп чыгып, аны басып калат. Кээ бири жакшы кыртышка түшүп, өсүп чыгат да, 100 эсе түшүм берет. Анан Иса үнүн катуу чыгарып, уга турган кулагы барлар уксун, деди. Шакирттери андан, бул ибараттын мааниси кандай? деп сурашты. Кудай падышачылыгынын сырларын билүү мүмкүнчүлүгү силерге берилген, деди Иса. Башкаларга болсо, мен ушинтип ибарат менен сүйлөп жатам. Ошондуктан алар караса да көрүшпөйт, тыңшаса да түшүнбөйт. Ибараттын мааниси мындай: урук бул Кудайдын сөзү. Ал эми жол боюна түшкөн урук мындай адамдарды билдирет. Алар сөздү угушат, бирок иблис келип, ишенбесин, кутулбасын деп, жан дүйнөсүнө түшкөн сөздү уурдап кетет. Таштак жерге түшкөн үрөн болсо, Кудай сөзүн угаары менен ошол замат кубана кабыл алган адамдарды билдирет. Бирок тамыры болбогондуктан бир азга гана ишенишип, кийин ишенгендиги үчүн кыйынчылыкка кабылар замат ишенимден баш тартышат. Тикендердин арасына түшкөнү болсо, Кудай сөзүн уккан, бирок бул дүйнөнүн түйшүгүнө, акчанын азгырыгына жана жашоодогу кумарларга алдырып койгон адамды билдирет. Ушулар сөздү тумчуктуруп, сөз жемишсиз кылат. Ал эми жакшы кыртышка түшкөнү, Кудай сөзүн угуп, туура кабыл алып, таза жүрөктөрүнө сактаган адамдарды билдирет. Алар дайыма жемиш берген үрөнгө окшош. Эч ким шамды жаккан соң үстүнөн идиш менен жаппайт. Керебеттин астына да катпайт. Үйгө киргендер анын жарыгын көрсүн деп шамдалга коет. Анткени сыртка чыкпас сыр болбойт. Ачыкка чыкпас, билинип калбас, жашыруун иш болбойт. Ошондуктан кунт коюп уккула. Кимде бир аз түшүнүк бар болсо, ага дагы берилет. Ал эми кимде жок болсо, анын бар деп ойлогону да тартылып алынат. Бул убакта Исага энеси менен бир туугандары келип, элдин көптүгүнөн ага өтө алышпады. Исага: энең менен бир туугандарың сени көрөлү деп сыртта турушат, деп билдиришти. Энем менен бир туугандарым, деди Иса аларга жооп берип, бул менин сөзүмдү угуп аны аткаргандар. Күндөрдүн биринде Иса шакирттери менен кайыкка түшүп, көлдүн аркы бетине өтөлү, деди. Сүзүп бара жатышканда Иса уктап калды. Ошол кезде көлдө катуу бороон башталып, кайыкка суу кире баштады. Алар коркунучтуу абалда эле. Ошондо шакирттери Исаны ойго түшүп,
Устат! Устат! Öldük! дешти. Иса ордунан тура калды да бороон чапкынга тыюу салды. Бороон ошол замат басылып, айлана жымжырт боло түштү. Анан шакирттерине бурулуп, Ишенимиңер кайда кетти? деди. Үрөйү учкан шакирттери аң-таң болуп, бири-бирине: Бороон чапкынды башкара алган бул ким өзү? Бороонага баш ийип тынчып калбадыбы? дешти. Алар Галилеянын маңдайында жайгашкан Гераса жергесине сүзүп барышты. Иса жээкке чыкканда көптөн бери жиндары ооруган ошол жердеги шаардын бир тургуну алдынан чыкты. Ал үйгө турбай, кийим кийбей мүрзөлөрдө жашачу экен. Ал Исаны көрө коюп, кыйкырып жиберди да алдына жыгылып: Эй, Кудай Тааланын уулу Иса, мени менен кандай ишиң бар? Сенден суранам, мени азапка салбачы. деди. Себеби Иса кара күчкө Бул кишиден чык. деп буйруган болчу. Бул адамды кара күч көптөн бери кыйнап келиптир. Аны чымжыр менен байлап кишендешсе да, үзүп таштап, жинге айдалып, чөлгө кетип калчу экен. Иса андан: Атың ким? деп сурады. Түмөн. деп жооп берди ал. Анткени бул кишинин ичине түмөндөгөн жиндер кирип алышыптыр. Жиндер Исага: Бизди туңгуюкка кетире көрбө. деп жалынышты. Ошол жерде бир чоң бада чочко жайылып жүргөн. Жиндер ошол бадага кирүүгө Исадан уруксат сурашты. Иса уруксат берген соң, алар ошол адамдан чыгып чочколорго киришти да, чочколор өздөрүн жардан көлгө таштап чөгө беришти. Муну көрүп турган бадачылар качып жөнөштү. Алар шаар, кыштактарга барып, көргөндөрүн айтышты. Эл болгон ишти көрүү үчүн Исага келди. Алар жиндерден бошонгон адамдын кийимин кийип, акыл эсине келип, Исанын аяк жагында олтурганын көрүп, аябай коркушту. Ал адамдын жинден кутулганын көргөндөр бул жөнүндө аларга айтып беришти. Ошондо герасалыктардын баары бир ооздон Исадан алардын жеринен кетишин өтүнүштү. Себеби баары тең катуу коркуп калышкан эле. Иса кайрадан кайыкка түшүп артына кайтты. Жиндерден кутулган адам аны да кошуп алуусун суранды. Бирок Иса: Үйүңө бар да Кудайдын сага эмне кылганын айтып бер. деп аны кое берди. Ал шаарга кайтып, Исанын ага кылган жакшылыгын элдин баарына жарыя кылды. Иса Гераса тараптан кайтып келгенде, эл аны тосуп чыкты. Алар Исаны күтүп турушкан эле. Аңгыча синагоганын башчысы болгон Жайыр аттуу бир киши келип, Исанын алдына чөгөлөп, үйүнө келүүсүн суранды. Анын 12 жашар жалгыз кызы өлүм алдында жаткан экен. Иса Жайырдын үйүнө бара жатканда, эл аны туш-туштан кысып жатты. Элдин арасында 12 жылдан бери ичинен кан акканы токтобой ооруган бир аял бар эле. Ал колундагысынын баарын дарыгерлерге сарптап, бирок биринен да айыга алган эмес. Ошол аял Исанын артынан келип, кийиминин этегине колунун учун тийгизди. Тиер замат кан кеткени токтоду. Ошондо Иса: Ким мага колун тийгизди? деди. Баары: Биз эмес. дешти. Ошондо Петир менен анын жанында тургандар: Устат, эл сени тегеректеп кызып турушса, ким мага колун тийгизди дегениң кандай? деди. Бирок Иса: Кимдир бирөө мага колун тийгизди. Себеби
менден кудурет чыкканын сездим. dedi. Аял жашырына албасын көрүп, коркконунан калтырап, Исанын алдына жыгылды да, кандай максат менен колун тийгизгенин жана дароо айыгып кеткенин бүт элдин алдында айтып берди. Иса аялга: Кызым, ишенимиң сени айыктырды. Жакшы бара кой. dedi. Иса сөзүн аяктай электе синагога башчысына анын үйүнөн бирөө келип: Kızınız kaza oldu. Эми устатты бекер убара кылбай эле коюңуз. dedi. Муну уккан Иса: Коркпо. Тек гана ишенгин. Кызың айыгат. dedi. Ошентип Иса синагога башчысынын үйүнө келди. Ал Петир, Жакан, Жакып жана кыздын ата-энесинен башка эч кимге үйгө кирүүгө уруксат берген жок. Баары боздоп ыйлап жатышты. Ошондо Иса: Ыйлабагыла. Кыз өлгөн жок. Уктап жатат. dedi. Кыздын өлгөнүн билгендер Исаны шылдыңдап күлүштү. Иса болсо кыздын колунан кармап, үнүн катуу чыгарып: Кызым, тургун. dedi. Ошондо кыздын жаны кайтып, ал ошол замат ордунан турду. Кызга тамак бергиле. dedi Иса. Анан аң-таң болуп турган ата-энесине: Бул окуяны эч кимге айтпагыла. dedi.